Быйылкы жыл өзгөчө жыл болду, 2020. Деги эле Кыргызстан үчүн эмес, жалпы дүйнө жүзү үчүн болду да. Гүлмира айым, бул 2020 сиз үчүн кандай жыл болду? Ооба, чындыгында эле 2020 жыл дүйнө жүзү боюнча аябай катаал жылдан болду. Биз эч кимибиз билген эмеспиз, ковид 2019 чыгып калат деп биз ага даяр эмес болчубуз. Дүйнө жүзүндө көрдүк кандай аламаттардын болуп атканын. Ошонун ичинде эле бул экономикага аябай тез таасирин көрсөттү. Биз ага даяр эмес болуп, канча жарандарыбыз дүйнө жүзү боюнча, ошонун ичинде биздин өлкөдөгү жарандарыбыз каза тапты, аябай өкүнүчтүү. Сиз үчүн эмнеси менен өзгөчөлөндү? Мисалы, жумушуңузданбы же ишкерлигиңизденби, залакасын тийгиздиби? Эми биздин ишкерлик боюнча албетте залакасын тийгизди. Бардыгы эле мамлекеттин масштабында аябай көп залака келди. Анткени экономикабыз токтоп калды. Ошо 4 айдан бери март, апрель, май, июнь уже 2 квартал боюнча эч кандай соода сатык, андан сырткары оюн зоок, тамак аш, бардык тармактар, жеке эле ал тармактар эмес, коруу тармактары, ошол тармактардын бардыгы. Ал эле эмес, биз сабакты дагы үйрөнүп, жакшы жактары онлайн режимде сабак, дипломный работалардын экзамендерди, госэкзамендерди онлайн режимде алып аттык. Алардын бардыгы жакшы болду, анткени биз жаңы технологияларга үйлөнүп баштадык. Дүйнөлүк масштабка чыгып, жаңы ой жүргүзүү башталды. Анткени адамдардын муктаждыгы жалгыз эле материалдык багытта эмес, алардын ойлоо сезимдери өзгөрө баштады. Анткени канчалык мал мүлкү көп болгон күндө дагы бул пандемиядан эч ким чыгып кете албайт деген сезим пайда болду элдерде. Ишкерлер катары мен дагы бул жерде көп жакшы жактарын үйрөндүм десем болот, же болбосо бир нерсеге алдыга умтулуу пайда болду десем болот. Анан сиз баягы ишкерликтен тышкары дагы университетте сабак бересиз. Деги эле жана онлайн системаны айтып кеттиңиз. Анан ошол экзамендерди, сынактарды кандай кабыл алдыңыз? Анан бул кыйынчылыкка туудурган жок сиздерге? Азыр мисалы мектептер кыйналды аябайчы. Анткени ошого даяр эмес экен да. Университеттер кандай болду? Эми быйылкы жылы кандай өтөйүн деп атат? Онлайн эле форматта өтөт деп атат министрлик. Эми бул баягы билим берүү сапатына кандай таасирин тийгизет? ГАКТын төрагасынын орун басары катары бул жаңылыкты дагы биз өзгөчө кабыл алдык. Анткени чет өлкөдөн, Аравиядан, Дубайдан, Сингапурдан, Кытайдан, ошол эле Турция өлкөлөрүнөн студенттер, Кореядан онлайн режимде бизге экзамен берип атышты. Бул өтө жогору жетишкендик деп ойлойм. Бирок ушул жерде деле кыйналыштар болду. Анткени ошол эле бүтүрүүчүлөр көп интернетке онлайн режимде иштөөнү толук билбеген дагы себептери болду. Интернеттин жыштыгынын ылдамдыгы дагы себеп болду. Бирок биз биринчи кадамды таштадык. Бул аябай жакшы кадам болду. Ошондой болуп өтсөк, бара-бара тез эле ушуга үйрөнүп алып, алдыга жылабыз деген үмүт бар. Сиз көбүнчө ушу билим берүүнүн сапатына токтолуп келесиз. Ошол сапатты биз кантип жакшыртсак болот? Кантип биз ошо Кыргызстандагы билим берүү системасынын деңгээлин жогорку даражага же жогорку башка Европа мамлекеттериндей деңгээлге жеткирсек болот? Кантип жеткиребиз? Мамлекет тарабынан жакшыраак көңүл бурулса, жакшы проекттер иштелип чыгалса, ошондой эле айлык майналарын көтөргөнү менен социалдык жактан дагы бир кандай жеңилдетүүлүк берилсе, үй турак жай маселелердин бардыгы камсыз болсо мамлекет тарабынан, ошондо сапат жакшы болот го деп ойлойм. Мындан сырткары жакшы турмуш жашоону эңсеп, азыр эле мен өзүм айтып кеткендей, студенттерибиздин бардыгы чет өлкөлөргө чыгып кетишкен. Ошолорду ал жерден азыр үйрөнүп аткан тарбиясы, жаңы технологияга болгон көз караштары жакшы, бирок анын бардыгы эле кете албайт. Жаңы технологияларды пайдаланып, жаңы өзгөрүштөрдү киргизсек, теңелсек, чет өлкөдөгү жакшы сапаттарын алсак деген ушундай бир маселелерди койсок жакшы болчудан да. Анан сиз турак жай дедиңиз, жеке эле бул мугалимдерге эмес, дарыгерлерге эмес, жалпы эле жаштарыбыз дагы турак жайы жок да. Ушул турак жай менен камсыз кылуу, жеткиликтүү турак жай маселесин кантип чечсек болот биз? Анткени азыркылар ыңгайлуу эмес. Мисалы 30 000 сом, 40 000 сомдон мугалим төлөй албайт ал акчаны. Анткени өзүңүз айтып кеттиңиз, айлык аз.
ушул маселени кантип чечсек болот? Ооба, мен диссертациялык ишти жазганда дагы устойчивое развитие 2020 деген боюнча 5 жыл мурун бул маселе көтөрүлгөн. Доступное жилье деген программа иштелип чыккан. Ошол доступное жилье программасы ишке жартылай ашты. Эми мен ойлоп атам, ал программаны өкмөт тарабынан иштелип чыгып туруп, жакшы бир башкача программа ойлоп чыгып, кандай жол менен ошол жаштарга үйлөрдү камсыз кылабыз деген көйгөйлүү аябай маселе бар. Миграция кеткен, миграция маселеси бар. Ушу жумушсуздукту кантип жойсок болот сиздин оюңузда? Жумушсуздук чынын айтканда аябай эле чоң маселе. Анткени орустар айткандай в поисках счастья, бардыгы эле утечка мозгов деп коет. Бардыгы эле чет өлкөлөр аларга муктаж. Жакшы бүткөн студенттерге алардын ой пикирлерине аябай муктаж дагы, ошолорду алып кетип өстүрүп атышат. А биздин өзүбүздүн Кыргызстанда аябай жакшы интеллигенттик уровени жогору, бүт бардык сапаттары боюнча жогору билимдүү балдарыбыз аябай көп. Ошолордун бардыгын бияка алып келип, производстволарды өнүктүрүп, мамлекеттик жардамдары, идеяларын берип, проектлерге включать этип, ошолордун бардыгын иштетсек, анткени биздин жаштарыбыздын бардыгы эле чет өлкөгө барганда кыздарыбыз посудомойщица болуп иштейт. Мен көп чет өлкөлөрдө жүрөм. Балдарыбыз таксовать этип жүрүшөт. Бирок дипломированный жакшынакай специалисттер да. Анан ал жерден культурасын үйрөнөт, бир жакшы жери. Экинчи жакшы жери алган билимдерин жогорулатат, мировоззрениеси өзгөрөт. Бирок ошол балдарды өзүбүзгө дагы иштетсек жакшы болмок да. Ошолорду ушул жерге алып калганга, производстволорду кеңейтсек, жумушчу орундарын берсек, жөн эле айтып коюп берсек деген менен бергенге болбойт. Аны ойлонуп чыгыш керек, программа менен жапа-тырмак отуруп алып, үйрө туруп түз кеңешет дегендей болуп, ошолордун бардыгын отуруп, кеңешке салып, ар биринин ойлорун угуп туруп, ошол мукташтык нерселерди чечсек жакшы болот. Эми акыркы суроом болсун. Алдыда мисалы ушул пандемиядагы илеби кайтып калды. Алдыда ал акыбалыбыз кандай болот? Ушу ишкерлик кандай жанданат? Экинчи толкун келип дагы кыйналып калбайбызбы? Сиздин көз карашыңызда да ушу ишкерлик чөйрөсү кандай болот деп ойлойсуз? Эми бул Алла Тааладан да кандай болсо дагы биз буга даяр турушубуз керек. Себеби деген азыр экинчи илеби башталып деген прогноздор бар. Эгерде ошол баштала турган болсо, аябай эле кыйын болот. Мамлекетибиздин ичинде дагы азыр тыштан эч нерсе алып келе албай калдык да, импорт, экспорт дегендердин бардыгы токтолуп калды да. Анан кийин аба мейкиндигинде дагы катнаш жок болуп калды. Азыр только ошо өзүбүздүн отечественная продукция деп коет. Ошол продукциялардын бардыгын өндүрүп чыгып, кайра экспортко даярдап, же болбосо жандаш өлкөлөрдүн баарына сатып, ошол чарбачылык болобу, же болбосо кичи ишкерлер болобу, ошолордун мамлекеттин ичиндеги ресурстарыбызды пайдаланып туруп, даярданып чыгып кетпесек, биз ага даяр эмеспиз азыр. Баарынан акча сурап өлкөлөрдөн карызга бата берип, анан неберелер чөйрөбүзгө чейин карыз болгондон көрө өзүбүздүн аракетибизге ишенишибиз керек, өзүбүз аракет жасашыбыз керек. Гүлнар айым, чоң рахмат маеңизге.